Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат ушул жерде. Барат. Күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мында спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экендар. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп бугуңуз бүгүнкү чыгарылышта. Орусиядагы мигранттар жөнүндөгү миф жокко чыгарылды. Орусияда мигранттар үчүн эрежелер дагы катууланды. Москвада коркунучтуу жарылуу, курмандыктар 5 адамга жетти. Орусия Украинага 133 дрон менен сокку урду. Полтавада жарык өчтү. Орусиядагы мигранттар тууралуу алар аз айлыкка иштеген кедей жана кыйналган адамдар деген түшүнүк эскирген. Мындай пикирин саясаттануучу Михаил Бурда билдирген. Анын айтымында бүгүнкү күндө мигранттар өзгөчө жеткирүү, логистика жана башка тармактарда иштеп, бир топ киреше табышат. Алар кедей кыйналган адамдар эмес, бул жерде азап чегип жашап жатышат деп айтууга болбойт, деп белгилеген саясаттануучу. Бурда Орусиянын миграциялык саясаты боюнча мыйзам чыгаруучулардын ишин да белгилеп, бюджетке түшкөн кирешелер көбөйгөнүн айткан. Бирок анын пикиринде миграция маселесин каржылык чаралар менен гана чечүү мүмкүн эмес. Саясаттануучу мигранттар арасында күчтүү диаспоралык байланыштар бар экенине көңүл буруп, зарыл учурда патент же Орусияда калуу үчүн төлөмдөрдү мекендештер аркылуу төлөп кое аларын эскертти. Демек, миграция саясаты катаалдашып жаткан шартта мигранттардын чыныгы финансылык мүмкүнчүлүктөрү да бийлик үчүн маанилүү фактор болуп калууда. Орусияда эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлөлөрүнүн өлкөдө калуу шарттарын катаалдаштырууга багытталган жаңы өзгөртүүлөр талкууланууда. Жаңы талаптарга ылайык мигрант өзүнүн жана үй бүлөсүнүн жашоосунун камсыз кылууга жетиштүү кирешеси бар экенин далилдеши керек. Эгер жыл жыйынтыгында киреше белгиленген талаптан төмөн болуп калса, патент, иштөөгө уруксат, убактылуу же туруктуу жашоого уруксат жокко чыгарылышы мүмкүн. Мындай учурда мигрант жана анын үй бүлөсү 15 күнүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Мигранттардын балдарына да жаңы талаптар каралган. Жашы жете элек балдардын Орусияда калуу мөөнөтү ата-энесинин иштөөгө уруксаты менен байланыштуу болот. Ал эми бала 18 жашка чыккандан кийин 1 айдын ичинде Орусиядан чыгып кетиши же өз алдынча патент алуу үчүн документ тапшырышы керек болот. Мындан тышкары мигранттардын кирешеси федералдык салык кызматы жана Ички иштер министрлиги тарабынан көзөмөлдөнүшү мүмкүн. Бул өзгөрүүлөр мигранттардын Орусияда калуу шарттарын олуттуу катаалдаштырышы мүмкүн. Эскертүү: бул текстте айтылган талаптардын күчүнө кирүү мөөнөтү жана конкреттүү жоболор расмий мыйзамдарга жараша такталууга тийиш. Москвадагы Кудринская аянтында жайгашкан Бальзеросси ресторанында болгон жарылуудан каза болгондордун саны 5 адамга жетти. Орусиялык маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, ооруканада дагы 2 жаракат адам алган каза болгон. 6дан ашык адамдын абалы оор деп бааланууда. Буга чейин улуттук терроризмге каршы комитет жарылуудан 3 адам каза болгонун билдирген. Алардын арасында жардыргыч зат салынган кутуну алып келген аял, күзөтчү жана ресторандагы кардар болгон. Тергөө комитети окуя боюнча терроризм беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Алдын ала маалымат боюнча жардыргыч зат белек катары кутуга салынып, кийин алыстан жардырылган болушу мүмкүн. Тергөөчүлөр кутуну жеткирген аял анын ичинде жардыргыч зат болгонун билбеген болушу мүмкүн деген версияны да карап жатышат. Кол салуунун так кимге каршы багытталганы азырынча расмий айтылган жок. Айрым орусиялык маалымат булактарында ресторанда туулган күнүн белгилеп жаткан Орусиянын аэрокосмостук күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Александр Чайко бута болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Бул маалымат азырынча расмий растала элек. Жардыруунун себептери жана уюштуруучулары боюнча тергөө уланууда. 2 августка караган түнү Орусия Украинага 133 дрон менен чабуул жасады. Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматына ылайык, алардын 109-у атып түшүрүлгөн. Ал эми 24 дрон 19 аймакка тийген. Харьковто дрондордун чабуулунан 3 адам, анын ичинде 8 жаштагы кыз жана 13 жаштагы өспүрүм жаракат алды. Ошондой эле 74 жаштагы жаран медициналык жардам алган. Донецк облусунда акыркы суткада 25 жолу аткылоо катталганы айтылды. Славянск, Краматорск жана Дружковка шаарларында кеминде 4 адам жаракат алган. Дружковкада турак үйлөр жабыркап 2 адам каза болгону кабарланды.
Покровск шаарына жакын Белозерская шаарында 2 көп кабаттуу үй толугу менен талкаланган. Херсон шаарында да дрон чабуулдарынан кийин 2 аял медициналык жардам сурап кайрылган. Полтава облусунда дрондор 2 өнөр жай ишканасына жана маанилүү инфраструктуралык объектке тийген. Чабуулдун кесепетинен электр энергиясы жана газ берүүдө убактылуу авариялык өчүрүүлөр болгон. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.